Француз архитектору Поль Гурде менен Алматынын тарыхый борборун эмне байланыштырып турат? Эмне үчүн Кытай архитектору Хон Пикке салган Жаркент мечити бүгүнкү күндө жалгыз сакталып калган? Валихановдордун Сырымбет куруу жайы кай жерде жайгашкан? Айтууга татыктуу курулуштар, унутулган ысымдар жана көп билбеген фактылар, жаңы тарых, улуттук колорит — ушунун баары Грэнд Уэллинс көрсөтүүсүндө. 20 кылымдын башындагы Өскөмендеги тарыхый курулуштар. Андреев кафедралык чиркөөсүнүн үлгүсүндөгү заманбап чиркөө архитектурасы. Чыгыш Казакстандын борборундагы өзгөчө театр. Чыгыш Казакстандын азыркы борбору 100 жыл илгери аймактын өнөр жай жана соода боюнча маанилүү пункту катары белгилүү болгон. Жашоочулары ар түрдүү улуттардын жана катмарлардын өкүлдөрүнүн турган ар кошкон эл болгон. Ал эми шаар өзүнүн курулуш мезгилин башынан өткөрүп жаткан. Перед вами карта от 1906 года, где хорошо видно. Сиздердин алдыңыздарда 1906 жылдагы карта. Буга шаар түшкөндө бир нече көчө түзүлгөнү көрүнүп турат. Биринчи кезекте Чоң көчөсү, азыр ал Киров атындагы көчө. Ал чындыгында эле Өскөмен шаарынын эң чоң жана узун көчөсү болгону билинип турат. Кийинки көчө бул Илинина, азыр ал Ауэзов көчөсү. Анан Троицкая көчөсү болгон. Ал азыр Карл Лепнех көчөсү жана Андреевская көчөсү. Ал азыр Головкова атындагы көчө. Большая улица имени Карла Липнехта и улица Андреевская сейчас носит название имени Головкова. Бул күбө заттар анча баалуу эместей көрүнөт, бирок көптөгөн эски тарыхый буюмдар жергиликтүү музейде сакталып турат. Шаардын картасы жана куруу планы, архивдик сейрек сүрөттөр, революцияга чейинки документтер жана шаардыктардын өткөн кылымдагы буюмдары кылдат сакталып турат. Бирок эң баалуу мурастар азыркы өскөмендиктердин көз алдындагы көчөлөрдө турат. Алар өткөн доордун архитектура эстеликтери. Эски көчөлөрдү аралап, эски замандын имараттары менен бүгүн дагы таанышууга болот. Сейчас мы с вами идем по улице Горького. Раньше эта улица называлась Пожар. Биз азыр Горький көчөсүндө бара жатабыз. Мурда бул көчө өрт өчүрүүчүлөр Туюк көчөсү деп аталчу. Анткени мында өрт өчүрүү депосу болгон. Менин артымдагы көрүнүп турган имарат өткөн кылымдан сакталып калган. Бул жана башка имараттар 19-кылымдын жана 20-кылымдын башындагы архитектура эстелиги болуп саналат. Ахтам Рафековдун үйүндө турак жайы жана дүкөнү болгон. Кийинкилер Көпөс Бобров менен Выдриндин үйү. Магазин, следующий дом купца Боброва, дом Выдрина. Өскөмендеги ошол мезгилдин архитектурасы бул эклектика, классика, модерн, тарыхый жана көпөс үлгүлөрүнүн көрүнүктүү айкалышы. Так ошол көпөстөр 20-кылымдын башында өнөр жай жана соода мамилелери өнүккөн учурдагы негизги курулушка буйрутма берүүчүлөр болгон. Для Усть-Каменогорска характерны такие элементы. Өскөмен үчүн классиканын ушундай бөлүкчөлөрү мүнөздүү. Биринчиден бул бекитилме таштар менен кооздолгон арка терезелер. Аларды биздин шаардагы дээрлик бардык имараттардан көрө алабыз. Булар жетиштүү өнүккөн дентикул карниздери. Бул имарат маңдайын бөлүп жана бурчтарды кармап турган бөлүктөр. Кыш коюуда көпөстөр объектинин болгон сулуулугун, көп кырдуулугун көрсөтүүгө аракет кылышкан. Так ошол кыш маңдай бөлүктүн көркүн жетиштүү ачып берүүгө шарт түзгөн. И именно кирпич позволял сделать достаточно богатую пластику фасада. Көпөстөр соода көз карашы боюнча эң оңайлуу орундарды шаар көчөлөрдүн кесилишиндеги бурч тилкелерди тандашкан. Бул имараттардын архитектурасына да таасир эткен. Кире бериш көбүнчө бурчта жайгашкан жана элди тартып турган. Бурчтагы эшик атик, мамы, рус такталары менен кооздолгон. Бул имарат эски шаардын так борборунда турат. Ал мурдагы Савелий жана анын уулдары соода үйү болгон. Ал экинчи гильдиянын көпөсү Савельев Семенов тарабынан 1910 жылы курулган. В паспорте на этот памятник записан. Бул эстеликтин паспортунда мындай жазылган: маңдайынан жасалгалоодо аралаш үлгү көрүнөт. Рус такталары, терезе кырлары жана карниз модулиондор классика таасири жөнүндө айтып турат. Ал эми башкы киребериштин түз сызыктуу пластик фронтону модерн элементи болуп саналат. Входом является элементом модерна.
Савва Семенов кездеме, бут кийим, жоолук, май жана бал менен соода кылган. Ал эми Иван Кожевников өз атын шаардын тарыхына айнек, фарфор жана фиан идиш аяк саткан дүкөндүн ээси катары жазып калтырган. Биринчи дүйнөлүк согуш жылдары майда болгон бир кабаттуу бул имарат башка имараттардан өзгөчөлөнгөн. Ошол мезгилде соода үйлөрүндө витраждуу кооз терезелер коюла баштаган. Кыскасы имараттын үлгүсүнө куруучулар дагы өз изин калтырган. Строительством магазина занимались пленные чехи. После Первой мировой войны пленными являлись и австрийцы, и венгры. Дүкөндөрдүн курулушу менен туткун чехтер иштеген. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин австралиялыктар, венгерлер, чехтер да туткунга түшкөн. Бул тууралуу дүкөндөрдүн аталышындагы жазуулар көбөлөндүрүп турат. Бул жөнүндө көптөгөн бөлүкчүлөр, мисалы Ракоко үлгүсүнөн башат алган спираль сымал кооздуктар, булар бурчтарды кооздогон бир катар такталар. Ошол мезгилде Өскөмен шаарындагы объектилердин өзгөчөлөнгөн түстөр гаммасы тастыктап турат. И отличительная цветовая гамма от принятых объектов того периода в городе Усть-Каменогорске. Учурда облустук этнографиялык көргөзмө залы жайгашкан Көпөз Кожевниковдун үйү дээрлик алгачкы курулган түрүндө сакталган. Ар түрдүү багыттагы эклектикалык ансамбльди дагы деле көрүүгө болот. Классикалык үлгүдөн терезелер бар, модерн үлгүлөрдөн кооздук жана ийилген бөлүктөр кезигет. Соода имараттары менен катар шаардын пейзажын көпөстөр менен алтын өндүрүүчүлөрдүн үйлөрү, орто окуу жайлары жана мектептер, чиркөөлөр менен мечиттер кооздоп турат. Ошол мезгилдеги курулушчулар турак жай жана администрациялык имараттарды долбоорлоодо үлгүлүү фасадтар документине, тагыраак айтканда Петр Биринчинин жарлыгы менен иштелип чыккан курулуш сунуштамаларына таянышкан. Ошондой эле архитекторлор үлгүлүү фасадтар 1900-1902 жылдары элдик үйдү курууда негиз катары алынган деп болжолдошот. Ал имарат 19-кылымдын аягы жана 20-кылымдын башындагы өскөмендик архитектуранын дагы бир көрүнүктүү мисалы. Заманбап Өскөмендин чет элдик коноктору шаарга келгенде архитектуралык ажайып көрүнүштөн улам сезимдерин жашыра албай келишет. Бенджамин Пасторес Филиппинде төрөлгөн, 16 жыл Израилде жашаган, саякатка көп чыгат. Ал 1 жыл мурда Өскөменге көчүп келген. Анын жубайы чыгыш Казакстандан болот. Бенджамин эски шаардын борборунда жайгашкан жаштар паркында сейилдегенди жактырат. Бирок ушул жакта жайгашкан архитектуралык этнографиялык музейге биринчи жолу кирип жатат. Ал имараттын тарыхы жөнүндө мурда эч нерсе уккан эмес. Бирок анын укмуштуудай архитектуралык түзүлүшү бул үйдүн өзгөчө тарыхы бар экенин айтып турат. Another thing is the architecture, the design. It's like a combination of an old. Бул эски үлгү менен аралаш курулуш десек болот. Жана абдан кооз. Бул музей имаратына бир кезде олуттуу адам ээлик кылса керек. Анткени абдан чоң жана бай, сырткы жасалгасынмага чоң сарайды элестетет. Because it's huge. At the same time, the way it's designed looks like a little palace if you want. Чындыгында мурдагы Андреевский көчөсүндө мына бул имаратта мурда баштапкы эркектер орто окуу жайы жайгашкан. Курулуш 1886 жылдары курулганы айтылат. Это двухэтажное кирпичное здание, очень грандиозное для того периода времени. Бул 2 кабаттуу кыштан салынган имарат. Өз мезгилинде эң зор курулуш болгон. Ал маңдайы менен жыйын аянтын карап турат. Башкы кере бериш текче, палястра менен кооздолгон. Имараттын үстүндө сиздер ушундай курулушту көрүп турасыздар. Ал 4 жарчы имарат атайын метео байкоолор үчүн курулган. Небольшое помещение, которое было специально построено для метеонаблюдений. Айтмакчы, так ушул тарыхый архитектуралык музейде бир нече жыл мурда ачык асман алдындагы эски шаар экспозициясын түзүү планын иштеп чыгышкан. Ал боюнча 18-19 кылымдарда чыгыш Казакстанда курулган имараттарды реконструкциялоо иши жүрмөк. Бирок азырынча ал долбоор ишке аша элек.
азыркы Токтаров жана Карл Липкнехт көчөлөрүнүн, ал эми 100 жыл илгерки Троицкий жана Базар Туюк көчөсүнүн бурчундагы алтын өндүрүүчү Андрей Меновщиковдун үйүн Өскемендин 19-кылымдын аягы менен 20-кылымдын башындагы архитектурасынын үлгүсү деп атоого болот. Ал азыр Чыгыш Казакстан көркөм өнөр музейи. Мында да кайрадан эле үлгүлөрдүн шайкештиги байкалат, бирок анда классика белгилери басымдуулук кылат. Это двухуровневое решение фасада. Первый этаж циркульные окна с замковыми. Бул үйдүн маңдай бетинин 2 деңгээлдүү чечими, биринчи кабат чети бекитилген таштар менен карматылган аркалуу терезелер. Бул классика үлгүсүн эске салат. Ал эми үстүнкү кабатында бекитилме таштары бар. Руст менен бөлүнгөн тик бурчтуу терезелер турат. Бирок мында орус үлгүсүн дагы көрө алабыз. Булар дентикулуар карниздер. Алар узартылган, жетиштүү бөлүнүп турат. Так ушул орус үлгүсү көп пландуу, жетиштүү майда бөлүктөрү менен мүнөздөлөт. Именно русский стиль характеризуется очень такой многоплановой деталировкой, очень обильной деталировкой. Ошол доордун көпчүлүк имараттары албетте жоготулган, бирок сакталып калган курулуштар тарых менен бир кездерде болуп өткөн окуяларга күбө катары эле эмес, таш тоолордун этегинде 3 кылым мурда негизделген чептен пайда болгон шаардын өзгөчө элесин дагы сактап турат. Тарыхый имараттар кээде азыркы муундагы курулуштар менен окшошуп кетет, же таптакыр жаңы түргө ээ болот. 1789-жылдын Теке айынын 26-сында Өскемен шаарында таштан тургузулган биринчи православдык ибадатканасы Ыйык Троицк чиркөөсүнүн пайдубалы түптөлөт. Анын курулушу 20 жыл жүргүзүлүп, 1809-жылы бүткөрүлөт. Андан ары чиркөөнү таң калыштуу жана айрым учурларда кайгылуу окуяларга толгон тагдыр күтүп турган. В 1810 году этот храм был освящен. 1810 чиркөөгө касиеттүү дуа окутулат. Бирок революциядан кийин 1923 жылы чиркөөнү жаңычылдар ээлеп алат жана 1928 жылы сыйынуу токтотулат. Чиркөө бузулат. Башкача айтканда коңгуроо жана алтарь бөлүгү бузулат. Анан совет убагында чиркөөдө жашылча сактоо жайы, клуб жана эң акыркысы болуп аскер соода үйүнүн кампасы жайгашкан. И последнее, что там было, это склад военторга. 1989 жылы чиркөө имараты Орус православ чиркөөсүнө өтө аянычтуу абалда кайтарылат. Оңдоп түзөөлөрдөн кийин 90-жылдары анда сыйынуу иштери жанданат. Бирок толук реконструкциялоо үчүн дагы 20 жыл убакыт керек болот. Ыйык Троицкий чиркөөсү 21-кылымда 5 алтын куполун кайрадан жаркыратты. Ал азыр 200 жыл мурдагыдай көрүнөт. Аркалуу жыгач терезелери жана рус такталары кайра оңдолду. Бүгүнкү күнү ибадатканада күн сайын Кудайга кулчулук кылуу жүргүзүлүп жатат. Ыйык Троицкий чиркөөсү 19-кылымда жан жолдош табат. Өскеменде 1888 жылы Покровский ибадатканасы курулат. Ал төрттүк үлгүсүндө тургузулат. Төрттүктүн жарым айлана терезелери кокошник сандрик жана чатырчалуу коңгуроо бөлүнүү болгон. Бирок 1936 жылы чиркөө большевиктер тарабынан толугу менен бузулган. Ал эми бүгүнкү күндө Андреевский кафедралык чиркөөсү шаардыктардын көңүлүн буруп турат. Бул 21-кылымдын ажайып жайы. Жаңы чоң ибадаткананы куруу идеясы 90-жылдары жаралган. Место именно строительства достаточно долго. Курулуш ордун көпкө тандап издешкен. Жыйынтыгында чиркөөнү мурдагы Өскемен чебинин аймагына курууну чечишет. Имарат курула турган жерди аныкташат жана 2000-жылы чиркөөнүн курулушу башталат. Ал 2008-жылга чейин улантылат. Ал эми биринчи сыйынуу 2006-жылы башталган. 2008 года первое богослужение было совершено в храме в 2006 году. Чиркөөнүн архитектуралык чечими татаал түзүлүштөн турат. Долбоордун башкы архитектору болуп иштеген Юрий Ташков байыркы орус чиркөөлөрүнүн негизинде курулганын айтат. Анда курулуш чиймеси, алтын кесилиш жана адамдын дене бөлүктөрүнүн пропорциясы тууралуу билимге таянат.
Мы сделали его точно по пропорциям, абсолютно. Я изучал долгое время древние, так сказать, вот эти. Биз аны пропорция боюнча так жасадык. Мен байыркы чиркөө ченемдерин узакка чейин изилдедим. Анткени чиркөөнү долбоорлоо оңой иш эмес. Эгерде заманбап технологияны айтсак, аны акустиканы эсептөөгө колдонууга болот. Мени менен Олег Карасев иштеген. Биз менен чоң топ иш алып барды. Анан ал акустиканы эсептөөгө аракет кылды. Бирок оңунан чыккан жок. Анткени ички татаал көлөм өтмө мейкиндик бар. Мурда усталар аны кандай кылган? Алар пропорциянын жардамы менен ушундай акустикага жетишкен. Биз дагы ошол жол менен кеттик. Биз саржан, сөөм менен, алтын кесилиш менен өлчөп, баарын так ченедик. Акустики. И мы-то пошли тем же самым путем. Мы шли по сажениям, по пядям, по золотому сечению, все четко выверено. Байыркы орус православ чиркөөлөрү иш жагынан долбоорлонгон. Башкача айтканда, чиркөөнүн ички мейкиндиги негиз катары алынган. Чиркөөнүн композициясы пропорциядан келип чыккан шайкештикке негизделген. Алтын пропорциялар, негизги эстетика түшүнүгү, имараттын жана адам денесинин шайкештиги жөнүндө алгачкы жолу Рим архитектору Витрувий жазган. Все связано с ростом человека. Бардыгы адам бою менен байланышкан. Адамдын бою жана анын пропорциясы, түз, кадамдык, чоң, кыйгач саржан, баары саржан боюнча эсептелет. Мажордук, минордук чиркөөлөр болот. Ал дагы өзүнчө илим. Орус православ курулуш үлгүсүнүн мыкты салттарына ылайык курулган 5 куполду, бийик чатырлуу коңгуроо мунарасы бар Андреевский чиркөөсү учурда абдан заманбап көрүнөт. Архитекторлор атайын эле маңдай бетин ашыкча кооздоодон баш тартышкан. Алар бирдей формаларга жана түстөргө артыкчылык беришкен. Ошентсе дагы анын тышкы көрүнүшүнө өзгөчө маани камтылган. Мотив вот этой кремлевской красной стены, он был заложен как... Кремль дубалдарынын үлгүсү чиркөө имаратында камтылган. Анан ошол кызыл эски дубалдан ушул жаңы жана ак түстүү көрүнүш келип чыгат. Эң негизги идея ушунда камтылган. Бул дубалды караңыздар. Кырында арсак терсек болуп кетет. Дубалдын бөлүкчөлөрү ушундай. На барабанах видите, да, вот? Зубчатка идет. Элементы стены. Өскөмендеги Андреевский чиркөөсүндө башка дагы өзгөчөлүктөр бар. Архитекторлор сегиздиктерди, түркүктөрдү, таяныч дубалдарды, куполдорду бири-бирине карата бурушкан. Туура кичи куполдордун алдынан сол жана оң алтарь чыгарылган. Андреевский чиркөөсү 3 ыйык такталуу. Ошондуктан икона коюлган бөлүгү дагы 3 бөлүктүү. Аны жергиликтүү епархиясынын буйрутмасы боюнча Орусиянын Волгодонск шаарында даярдашкан. Ал эми коңгуроолор Москва шаарында куюлган. Андреевский чиркөөсүнүн коңгуроо мунарасында оң коңгуроо бардык түрү менен бар. Башкача айтканда, кабар берүүчү эң чоңунан эң кичинекейине чейин. Биздин кабарлагыч коңгуроо 720 килограмм турат. Чиркөөдө сыйынуучулар менен дин кызматчылары толкундануу менен мамиле кылган ыйык зат Улуу Шейит жана дарыгер Пантелеймондун иконасы бар. Ал ыйык зат бул ибадатканага бузулган Покровский чиркөөсүнөн мураска калган. Эгер ал чиркөө бүтүн болгондо быйыл 130 жылдыгы белгиленмек. Практически вся утварь Покровского собора, она была... Покровский чиркөөсүнүн болгон мүлкү жоготулган, тонолуп же жок кылынган. Ал эми Пантелеймон иконасы бир динчил аялдын колуна тийип калат. Ал ыйык затты сактап калат жана көз өткөндөн кийин анын балдары, туугандары иконаны өткөн кылымдын 70-жылдары музейге өткөрүп беришет. 2014 жылдан тартып музей бизге иконаны убактылуу берип турду. Ал эми мурдагы жылы икона Андреевский чиркөөсүнө динге ишенгендерге биратоло өткөрүлүп берилген. Передан Андреевский собор, возвращена, в общем, можно так сказать. Бүгүн Андреевский кафедралык чиркөөсү Өскөмен менен Семейдин епархиясынын башкы ибадатканасы. Ошондой эле Чыгыш Казакстандын борборунун визиттик картасы жана эң кооз ажайып жайларынын бири болуп саналат. Өскөмендин сол жегинде Халиф Алтай мечитинен жана турак жай курулуштарынан анча алыс эмес жерде Чыгыш Казакстан облусунун драмалык театры жайгашкан. Имарат залдарынын кенендиги жана ички заманбап жабдылышы, ошондой эле дээрлик өзгөчө тегерек формасы менен дагы айырмаланат.
Круглая форма, она... Тегерек үлгү көп түрдүү маңдай көрүнүштөрдү жаратат. Башкача айтканда, тик бурчтуу имаратта 4 фасад болсо, мында андай маңдай беттер абдан көп. Ошондуктан бул имарат ар бир ракурстан ар түрдүү ачылып көрүнөт. Здание раскрывается по-разному. Курулуш 2012-2015 жылдары жүргүзүлгөн. Бул чоң имараттын жалпы аянты кампа менен өндүрүш жайларын кошкондо 10 000 чарчы метрди түзөт. Мындай зор көлөмдүү аянтты театрдын мурдагы эски имаратында кыялданууга гана мүмкүн болчу. Мында архитекторлор артисттердин муктаждыгын дагы эске алышып, боенуучу жана даярдануучу залдардын санын көбөйтүшкөн. Анткени бир эле имаратта казак жана орус труппалары бир катарда иш алып барат. Переезд в это здание знаменовал для театра... Бул имаратка көчүү театр үчүн жаңы жашоо башталганын, жаңы чыгармачылык дем келгенин билдирет. Театр өзүнчө бир карт-план алды. Башкача айтканда, кызматкерлер штатын кеңейтүү, эң белгилүү хормейстер, хореографтарды ишке чакырууга шарт түзүлдү. Орус жана казак театры үчүн жаңы келечектүү иштерге мүмкүнчүлүк жаралды. Работы русского и казахского театра. Эми театрда адистерди чакыруудан тышкары таптакыр жаңы труппа чогултуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Ошентип акыры ушул жаңы имаратта артисттердин эч жактан берки кыялы болгон жаштар театрын түзүү максаты дагы ишке ашты. Алар учурда сынак багытында иш алып барып жатат. Азыр театр 600 көрүүчүнү батырат. Залдын мыкты акустикасы кошумча үн күчөткүчү жок эле оюн коюуга мүмкүндүк берет. Башкы сахнанын өлчөмү узун туурасы 12-18 метрге барабар. Бирок бул эң башкысы эмес. Мында кенен мейкиндик менен техникалык мүмкүнчүлүктөр дагы кыйла кеңейген. Новая машинерия. Это крутящееся кольцо, крутящийся круг. Бизде жаңы машинерия бар, айланма алкак, айланма тегерек бөлүк, лифттер бар. Башкача айтканда, персонаждын пайда болушу, декорациянын айрым бөлүктөрүнүн сахнага көрүнүшү анын астында жүрөт. Мисалы, Шекспирдин Жайкы түндөгү түшү боюнча спектакль коюлду. Анда чоң дарак керектүү ылдамдык менен айланып, керектүү убакытта пайда болду. Декорациялар дагы бирин-бирин карай же бир багытты көздөй айлана алат. Мындай шарт Шекспирдин чыгармасын жаңыча ачып көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Вращаться. И все это позволило решить Шекспира немножко даже нетрадиционно. Бул оюн түстүү көркөм жасалгасы үчүн Республикалык театралдык эңилик күл 2016 байгесине дагы татыктуу болгон жайы бар. Чоң сахнадан тышкары узун туурасы 6-9 метр кичинекей сахна дагы бар. Көрүүчүлөр залы мында 100 орунга эсептелген. Бул театрда эки бирдей көрөрмөн залы бар. Бири үлкөн зал, экинчиси жаңы камералык зал. Осы зал. Ушул театрда дээрлик 2 көрүүчүлөр залы бар. Биринчиси чоң зал, экинчиси камералык зал. Азыр биз ошол залда турабыз. Мында орундуктар 120 көрүүчүгө эсептелген жана бул залдын өзгөчөлүгү спектакльде көрүүчүгө жакын туруп аткарууга болот. Бир жагынан алганда мында артисттердин кесипкөйлүк деңгээли көтөрүлөт. Артисттердин өсүүнө профессионалдык тургуда айтатын болсак, профессионалдык деңгээлери, профессионалдык шеберликтери арта түшөт. Театр аймагында кызматкерлерге ыңгайлуу болсун үчүн балет залы, спорт зал, кир жуучу жай, тигүү цехи, бутафор цехи, жыгач жана слесардык устаканалар жайгашкан. Башкы архитектор Александр Волков курулуш убагында долбоор дайыма жаңыланып турганын айтат. Ошондуктан имарат башкы макетинен бир топ айырмаланат. Мисалы, кирүү бөлүгү таптакыр башкача болуп калды. Ал эми салттуу мелпомин менен талия маскасы театр айденттигине алмаштырылган. Бирок эң башкысы жыйынтыгында театр өзүнө таандык өзгөчө көрүнүшкө ээ болду. Трудно найти похожий театр, вообще круглых есть много, существует таких. Буга окшош театрды табуу кыйын. Негизи эле театр тегерек үлгүдө. Мындай имараттар бар, бирок салыштыруу татаал. Негизи эле куруп жатканда тааныш архитекторлор бизден эмне деген колизей куруп жатасыңар деп көп сурашчу. Ал сөздүн дагы чындыгы бар. Мында колизейге терезелер окшош, түгүл ички жасалган материалы дагы травертин. Рим колизейи дагы так ошол материалдан курулган. Анан бул театрдан кандайдыр бир элементтерди таап көрүүгө болот. Колизей построен из этого же материала, это римский колизей. Какие-то элементы можно прочитать и увидеть в этом театре.
Театрдын имараты азыркы заманбап жана тез өнүгүп келе жаткан Сол Жээк районунун кире беришин кооздоп турат. Учурда шаардын ушул жана башка бөлүктөрүндө жаңы кварталдарды куруу жигердүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күнү Өскемендин элеси анын эски көчөлөрүндөгү жалаң классика менен модерн эклектикасынан гана турбайт. Мында дээрлик көптөгөн доорлордун таасири аралашкан. Архитектурадагы үлгүлөрдүн, багыттардын жана агымдардын айкалышы, Иртыш менен Ульба дарыялары кошулган эң кооз жерде жайгашкан шаарга кайталангыс өзгөчө колорит тартуулап турат.